Снайпер работает. Украинанын аскери жолдошторун абайлагыла, снайпер бар деп эскертти. Көп айдан бери өкмөт күчтөрү өлкөнүн чыгышында жикчилдерди курчоого алууда. Бирок алар күтүүсүдөн буктурмага кабылып, айрым аймактарда артка да чегинүүдө. Из добровольцев в России сюда приходит много бывших. Бүгүн жикчилердин жетекчиси Александр Захаренко бул көрүнүштүн себебин айткансыды. Ал билдиргендей, жикчилдер менен кошо Орусиянын мурунку жана азыр кызмат өтүп жаткан аскерлери бар. Алар эс алуу убактысын жикчилдер менен өткөрүүдө. Орусиянын армиясы Украинага чектеш аймакта көптөн бери чогулуп турат. Эми айрым аскерлер Украина тарапка өткөнү тууралуу далилдер көбөйүүдө. Апта башында Украинанын аймагына 25 чакырым ичкери кирген десанттардын сүрөттөрү жарыяланган. Москва аскерлери байкабай адашып өтүп алганын айткан. Бирок Украина буга ишенбейт. И вчера в Минску в том числе. Акыркы бир нече саатта президент Петро Порошенко Туркияга сапарынан баш тартып, өлкөдөгү кырдаалдан улам улуттук коопсуздук кеңешин чукул жыйынга чогултту. Жикчилдер орус аскерлеринин түз жардамына ээ болду деген дооматтар эл аралык коомчулукту тынчсыздандырууда. Айрым батыш лидерлери эми Москвадан түшүндүрмө талап кылууда.